Ассаламу алейкум мекендештер, урматтуу жердештер. Сиздер менен кайрадан мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Бүгүнкү күндө өтө көп мекендештер бизге кайрылып атат соцсеттерден, тармактардан айдоочу күбөлүк боюнча. Айдоочу күбөлүктү Москва жергесинен, Россия жергесинен алса болобу? Айдоочулук күбөлүктү алмаштырса болобу? Же окуп алса болобу деген. Ушундай имиштер кыргыз мекендештердин арасында бар, билебиз. Бирок тилекке каршы Москва жергесинен азырынча айдоочу күбөлүктү алууга мүмкүн эмес. Бул боюнча бир нече сөз болгон. Бул боюнча азыркы учурда жогорку деңгээлде талкуулар жүрүп атат. Бирок бул ишти аягына тилекке каршы чыга элек. Кудай буйруса, жакынкы жарым жыл, бир жылдын ичинде бул маселе чечилет деген чоң үмүттөбүз. Консулдук бөлүмдөн паспорт бергенде эле айдоочу күбөлүктү дагы алмаштырууга, алууга эмес, башынан алууга эмес, алмаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деген имиштер азыр жүрүп атат, талкуулар да жүрүп атат. Көп мекендештер Россия Федерациясында такси тармагында иштейт, аны биз билебиз. Көп мекендештердин эски образецтеги айдоочу күбөлүктөрү бар. Аларды ГАИ кызматкерлерге токтоткондо аларга бир сыйра претензия айтып, ошо эски праванын айдоочу күбөлүктүн датасы жок болгондуктан көп жерден баягы тийишүүлөр болот. Кыргызстанга барып, өзүңүздөр барышыңыз керек. Өзүңүздөр барып, поликлиникага биринчи ирет барасыңар дагы, поликлиниканын 083 аттуу номердагы медсправканы аласыңар. Ошол медсправканын негизинде 8 текшерүүдөн өтөсүңөр. Арасында хирург бар, окулист бар, жана башка доктурлардан печатин койдуруп туруп, ошонун негизинде ГАИге барып туруп, ал жерде УНА деген кызмат бар, УНА кызматына барып туруп, ошол жерден тез эле алмаштырып алсаңыздар болот. Сак саламатта болуңуздар мекендештер, жаңылык болсо силерге айтып турабыз. Аманчылык, эсенчилик силерге.